Чурган районунун Борбор кварталында жашайбыз. 1990-жылдан бери ушерде мен көчүп, Ириса совхозунан көчүп келип ушерде жашаймын. 30 жыл болуптур мына, бир кем 30 жыл болуптур. 30 жылдан бери ушу домдо ушу акыбалыбыз. Bir adam gelip meriyadan bizde же сурап койбойт, не кайгайлар бар, немелер бар, иши кылып выживать этип атабыз. Bu жамандаш эмес. Мен эч бир оюм жок жамандап. Мэрди жамандап, департаментти жамандап, алардын орду деле керек эмес. Просто эл катары бир житель болуп, биз адамбыз. Ар бир домдо жок дегенде бир 60-70 адам жашайбыз. Ушу биздин кичине немебизди, көйгөйүбүздү угуп койсун. Алдыбыз деле парковка, аркабыз деле парковка, баары жогу парковка болуп кетти. Жаздык. Булардын акчасы кимге кетип атат, канчасы төгүлүп атат. Ушу гана ушул көйгөйүбүз менен эле биз кайрылдык. Губернаторго бардым, Жылкыбаевка жаздык. Обул прокуратура булар бизге көз илбей коюшту эле. Ушинтип эле бир кичине өзүбүздүн жашообузду кичине жакшыртайлы деп эле кайрылганбыз. Ушуну кайрылсам, домдогуларды адамдарды кол коюп. Эми шыла кылып, бизде ушундай бар экен да, мусулманчылыкта. Бир чоңду чукуп койсоң, ал айтат экен, бул чукуду мени, шунун кандай компроматтары бар, жаман кылган иштери, ошону калмап туруп муну тыгып таштайлы көргө. Узун жаап коеюн деп, менин аркамдан азыр түшүп, 1 метр чип кеткен экен, аны айымды мойнума алам. Мына элдики мынау, мына наркы гараж меники, нарагына 1 метр жылып кеткен экен, мен аны аламын дедим. Прокуроруна эми айттым, департаментке эми айттым, аламын. Айыбы ушу незаконсуз домдун аркасын эл менен макулдашпай, район менен шаардын парковкасы деп берип коюпту. Мына 1 айдан бери парковка болуп калып, кубалап атабыз, келгендерди кубалап атабыз. Түнү менен 2 КАМАЗ коюп койсо, КАМАЗдын жыттары үйгө жакын болуп, элдер тынчын алып атат. Алиги чыгып атканда дидидит дейт, кирип атканда бидидит дейт. Ушу менен бизге мындай тынччылык жок да домгочу. Буякта эле мына парковка көрдүңүздөр, же балдар подъезден чыга албайт. Жителдер тажат ушунданчы. Анан эми кайрылып Айша же сиз жардам бериң. Сиз ошо жерде бир күн болсо квартальный комитет болуп иштеп атасыз деп, мен мэриянын үстүндөн эми ошолордун колунда иштесем, айтып атам, айтканымдын өзү жаман, ыйлагандын көзү жаман. Мени текшере башташты. Менин кылмыш иштеримди издешип баштады. Детский площадкабыз жок, спорт площадкабыз жок. Бизге спонсор келип калды, Мирлан деген бала 5 миллионну көтөрүп, аларды апардым мен, сумкасы менен акчасын дейт, мындай соопчулук үчүн спорт площадка заманга бап, же детский площадка ушунун аркасын куруп берем деп келди. Аларды апардым. Стайка койгон жерде. Апардым, мэрге апардым, сүйлөштүрдүм, администрацияга апардым, акимдерге сүйлөштү. Анан майли караштырып көрөбүз деп, ошо боюнча мына отурабыз. Мен эч кимисине жамандыгым жок. Элдин деле жамандыгы жок. Кандай эми мен ошо жерде 1 күн иштесем, ушу асфальт кылайлы, сууларды кылайлы, акыры домдогулар кичине болсо эми мындай адамдай жашайлы деп атабыз. Эми бизде детский площадкалар жокко эсе да, жокко эсе. Вообще-то курулганда бар белем? Бар болчу, домдун баласында бар болчу. Алар сатылып отуруп стоянкага өтүп калды да. Ачыгын айткандачы. Стоянка болуп калды. Ал жаш балдардан коркосуң, машиналардын катып айдашат, бул жака айдашат, чаңыктат. Бардыгы зыян экен да. Зыян экен, бардыгы чаң үйгө кирип атат. Балдар ойной турган такыр шарт жок. Шарт жок такыр. Шарт жок ушундай болуп атат да. Эми айласыздан биз ушул жашап жүрөбүз, эмне кылабыз? Мен ушул Өзгөн шаарынын ушул 32-Д домунун домкому болом. Ушул жерде жашаганына 1 жылдын жүзү болду. 1 жылдан бери ушул жерде жашаган жашоочулар менен бирге 2-3 жолу мэрияга бардым, арыз жазып алып. Эмне себептен бардым? Биринчиден бизге мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушул жерде терек турат, 13 метр гана жерибиз калыптыр. Калганы ушул мэрия тарабынан сатылып кетти. Болгондо дагы бул ошол жетекчилердин жардамы менен, ошол жетекчилердин катышуусу менен өздөрү дагы бар экен ушул жерде. Барып аябай 2-3 жолу арызыбызды жазып алып, суранып, ушул жашоочулардын балдарынын келечегилеринин ойной турган бир площадкасы болуш керек, жашоочулардын токтой турган автоунаалары, токтой турган стоянкалары болуш керек. Карап бериңиздер десек, жок, бизге тескери маалыматты берди биринчи арганда. Экинчи арганыбызда ошол жердеги
Госреестр тарабынан чыгарылган катты бизге чыгарып берди. Бул жер аукционго коюлуп туруп сатылып кетти деген катты берип берди. Biz ушул жерде 2008-жылдан бери жашайбыз. Мына площадканы курулганына 1 жыл болду. Бар жокту эптемей кылып койгон. Мисалы үчүн бир комиссия текшерген келсе, шарт бир күн алдын келишип дагы эптеп билештирип коюп кетишет. Анан бар жок незаконный темирден кылган. Балдарыбыздын жыгылганда бир жери жарылып кетип аткан, бир жери сынып калып аткан. Вообще талапка жооп бербеген площадка да булчу. Анан кийин балдарыбыз ойнобойт деле буда. Күндүн ысыгында келсе, колдо өргөт, баягы темирди кармасак. Күндүн суугунда суук каеринде ойнойт. Вообще талапка жооп 1,5 миллиондой акча кетти деп бизге келип, ушундай кылып ачылышын деле кылып берген. Бул балдарыбыз эч канча ойнободу. Анан биякта мусорубуз мына толтура жатат. Мэриядагылар келет деп баштаганда мусорду шыпырып алып кетишет. Анан кийин болду, эч ким карабайт, ушу эмнерге чейин келет. Эмнерге чейин келгенде анан алып кетишет. Мынау неме туалетибиз болсо мындай жатканына канча жыл болуп бир 5 бизде вообще условия жок, канализация жок. Бияка киребиз. Мына биз музей деп коебуз. Мына жердичи же бузулбайт, же каралбайт. Ушу биздин музей деп коебуз. Эч кандай шарттар жок. Эч кандай шартыбыз жок. Сууну бияктан ташып киребиз. Ар бирибиз септик кылып алганбыз. Ошо септик бир айда толот. Акча топтоп 1200дөн ар ай сайын гел бер деп туруп сордурабыз. Элдер берген берет, ошо бере албаган бере албайт. Чөнтөгүндө акчасы барлар берет, жоктор айла жок. Ушинтип кыйналып жашап атабыз. Бар жогубуз мусоркана. Суубуз жок. Балдарыбыз жазында мына жерде чиркей басып кетет. Айнектерибиз ача албайбыз, жаап турабыз. Эшикти тезирээк жап деп турабыз. Мусор мындай жыттанат. Азыр сууктун күнүндө билинбей атат да, эртең жазда ушундай сасыйт. Ояктан бурулганыңда ушунун жыты бар жокту басып кетет. Өздер болот. Көп кабаттуу үйлөрдүн жанында жанагындай утурумдук септик десек болот, канализация жоктуктан ар кандай жерде аңгетче кылып казып алышып, сууларын ошол жерге агызып жатышат. Ал жер болсо жайдын күнү толуп, ашып, ар кандай сасыктар чыгып, оорулар чыгып атат. Мына Кудай буйрса, жакында биздин Кыргыз өкмөтү президентибиздин колдоосу менен мына Өзгөн районуна, шаарына 11 миллион евролук канализация жана таза суу боюнча проект өттү. Мына ошол проекттер Кудай буйрса 2019-жылдан курулуп башталат. Мына ошол канализациялар курулуп калса, көп кабаттуу үйлөрдүн жанагы таштандылары же болбосо жана жаман суулар ошол канализация аркылуу агып кетет эле да. Анан шаардын борбору деген ушул борбор деп атап коюшат. Ошол көп кабаттуу үйлөр турган жер. Бул жерде эч кандай тазалык иштери жүргүзүлгөн эмес. Буга чейин мына жакындан бери бир аз болсо дагы иш жүрүп атат. Азыркы мына Рахман Атажанов деген жигитибиз убактылуу шаарды башкарып турат. Мына ушул жигит бир аз иштерди жүргүзүп атат. Биз аларга көптөгөн талаптарды коюп атабыз. Буйрса жакында ошол көп кабаттуу үйлөрдүн алдылары жана адам басчу жерлери асфальт төшөлүп, буйрса бир аз ыңгайлуу шартта алып келген.